Ассаламу алейкум, ардактуу Ош реклама YouTube каналынын көрүүчүлөрү, жалпы эле мекендештер. Кандайсыздар? Денсаулык иштериңиздер жакшыбы? Бүгүн биз сиздерге Ош рекламанын бул чыгарылышында Ош шаарындагы Западный микрорайонунан сатыла турган кооз квартираны тартып көргөзүп түшүндүрүп бүт бардык маалыматын алып бермекчибиз. Анда назар салыңыздар, мен сиздерге толук адресин түшүндүргөнгө аракет кылайын. Бул жактагы Западныйдын круговойн билесиздер. Мына ошол Западныйдын круговойнан сиздер ак тилекти көздөй бул жака 101 километр жүрүп келгениңиздерде жолдун оң тарабында Россия аталышындагы заправканы көрөсүздөр. Мына ушул Россия аталышындагы заправканын бет маңдайында Олигарх рестораны жайгашкан. Ушул ресторандын жанындагы көчөгө кирип, ичкериге 200 метр жүрүп барсаңыздар, Элит строй аталышындагы чоң элитный домдун алдына барып каласыздар. Ошол жака бара бериңиздер, ошол жактан дагы маалымат беребиз. Бул жакта көрүнүп турат элитный дом. Ал эми ушул эле главный жол менен сиздер бул жака дальше кете турган болсоңуздар, Ак Тилек тарапка карап бет аласыздар. Так, мынакей достор, мен жанагы айткан домдун алдына да келдик. Бул жакта варатасы бар, ушул тараптан кирип жүрүп келе бересиздер. Домдун алды өтө кеңири кенен. Азыркы учурда мына ушул домдун алды гана калган. Кудай буйруса, бир айдын ичинде бүт бардыгы бүтөт экен. Жап-жакшынакай болуп, домдун алды көрүнүп калат экен. Ушуну да эске алыңыздар. Кааласаңыздар, бул жакта дагы бир варата бар. Ошол тараптан дагы ушул домдун алдына жүрүп келе берсеңиздер болот. Негизи бул дом 10 кабаттан турат. Жанагы сатыла турган квартирабыз болсо, биринчи подъездинде 6 кабатында жайгашкан. Так, мынакей достор, жанагы 3 бөлмөгө жасалган 2 бөлмөлүү квартирага да келип калдык. Азыркы учурда биз подъездинде турабыз. Новостройкаларды билесиздер, подъезддери, коридорлору бүт бардыгы кеңири, таптаза, сонун болот. Мына ушул коридорлору Кудай буйруса дагы бир сыйра ремонт болот, ушуну дагы эске алыңыздар. Азыр сиздерге сатыла турган квартираны тартып көргөзүп түшүндүрүп бүт бардык маалыматын алып бергенге аракет кылам. Эгерде кандайдыр бир сурооңуздар пайда болгон болсо, ээсинин номери экранда жазылган, өзүңүздөр чалып сүйлөшүп, албетте эле ушул квартирага да келип көрүп толук маалымат алып кетесиздер. Бул жагында болсо лифт кызматта, лифт менен чыгып келе бересиздер. Коридорлору дагы кеңири кенен. Бул жерде болсо ар бир квартиранын өзүнүн счетчиги бар. Мисалы ала турган болсок, бир квартирасын ремонт кылганга туура келип, сууну өчүргүсү келсе, мына ушул жерден өзүнүн суусун эле өчүрүп коет. Целый домдун суусу өчпөйт. Мына ушуну дагы эске алыңыздар. Ушундай өзгөчө бир условиялары бар экен. Бул жактагы брон эшикти ачып квартирага кирип келе бересиздер. Ремонт болгонуна аз эле болду. Өтө жакшы ремонт болгон. Келип эле жашай бересиздер. Эч жерден эч нерсе кылыштын кереги жок. Жалпы аянты болсо 60 квадрат метр. Прихожкасы да кеңири кенен, кысылбай каалаган бөлмөңүздөргө кирип бара бересиздер. Өтө сонун болуп жасалган. Ремонтуна сөз жок. Так, бул жакта азыр 2 бөлмөлүү квартиранын жалпы аянты 60 квадрат метр. Бул биринчи бөлмөсүнөн баштай берели. Эшиктерин да көрүп атасыздар, апа-папай болгон жакшы дизайндагы эшиктер коюлган. Бул ошондо конок бөлмөсү плюс кухня болуп калат. Эгерде кааласаңыздар, ортосунан пластик коюп тосуп алсаңыздар дагы болот. Же студия тибиндеги конок бөлмөсү менен кухняны бир кылып алсаңыздар дагы болот достор. Асты полуламинат, потолокторун көрүп атасыздар, лампа, люстра бүт бардыгы коюлуп жасалган. Айнек терезелери пластик, ар бир бөлмөсүндө мына ушундай отоплениялар бар. Бул жагында атайын дубалдары кафел болгон, жууп тазалаган оңой болсун деп. Бул жака кухонный эмеректерди, газ печканы орнотуп алсаңыздар болот. Так, бул жакта болсо спальня болуп калат, ата-энелердин уктоочу бөлмөсү деп койсок болот. Ичи дагы кеңири кенен. Айнек терезелерди ачсаңыздар эле домдун алды көрүнүп калат, домдун двору. Жана сырт тараптан көргөздүк, азыркы учурда домдун алды ремонт болуп атат. Кудай буйруса, домдун алды дагы ремонт болуп бүтөт жакын арада. Өтө сонун кооз болуп көрүнүп калат. Так, бул жакта болсо 3-чү бөлмөсү жайгашкан. Бул балдардын уктоочу бөлмөсү деп койсок болот. Мына ушундай достор. Документ маселесине келе турган болсок, бүт бардык документтери таза, эч кандай маселе жаралбайт документ боюнча. Мектеп, бала бакча, магазин, сквер, поликлиника бүт бардыгы жакын, пешком эле барып келе бересиздер.
маршруттук каттамдар дагы бар, шаардын бурч-бурчтарына барат. Эми Анар Кичи районун билесиздер, өтө сонун райондордун бири, спальный район, движение аз, абасы дагы таза, мындай тоого жакын жер. Так, бул жагы болсо санузел болуп калат, полу дубалы пластик, Аристон бүт бардык шарттары бар. Бул жакта айнек терезелер дагы iPhone тибинде болуп жасалган. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, киргениңиздерде оң тарапта ажатканасы, сол тарапта мына ушундай 3 күзгүсү жайгашкан. Ушул жерден жасанып, өзүңүздөрдү карап, жумушка же конокко кеңири бара бересиздер. Бул жагында болсо ажатканасы жайгашкан. Бул жакта күзгүлөрү бир өзгөчө экен. Так, бүт бардык условиялары бар. Суу, свет, газ, канализация, отопление, бүт бардык шарттары бар. Бардыгы центральный. Камсанабай кеңири ала берсеңиздер болот. Так, достор, толук маалымат бергенге аракет кылдык. Эми баарыңыздарды кызыктырган баасын айтайлы. Баасы болсо $55.000. Албетте эле соодалашуу болот дейт. Реальный клиент болсо, реально эле жакшы эле түшүрүп берем дейт үйдүн ээси. Вариант жолдору жок экен, только наличка экен. Андыктан кимиңиздер кызыккан болсоңуздар, ээсинин номери ушул видеонун экранында жазылган. Өзүңүздөр чалып сүйлөшүп, ушул квартирага да келип көрүп, толук маалымат алып кетесиздер. Не демекчибиз, ушундай сонун шикарный болгон квартираны колдон чарбаңыздар. Баарыңыздарга ийгилик, сак саламатта калыңыздар.